Анда биз иштин маңызын кароого өтөбүз. Сөз сот баяндамачы Нарымбекова Айсалкын Өмүралиевнага берилет. Рахмат. Урматтуу судьялар, сот отурумунун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына 2019 жылдын 7 февралында Азизахан Арипжанованын өкүлү Каныбек Насыркулович Муратбаевдин Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө, 20 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна, 40 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүч келип түшкөн. Кайрылуудан жанага тиркелген материалдардан келип чыккандай, Арипжанова 2018 жылдын 19 мартында Ош областынын райондор аралык сотуна арыз менен кайрылып, анда Ош областынын райондор аралык сотунун 2008 жылдын 24 сентябрындагы чечимин жаңы жагдай боюнча карап берүүнү суранган. Бул чечим менен Арипжанованын дүкөнүнө аянты 0,1 гектар жер участогун бекитип берүү жөнүндө Жаңы Ноокат айыл округунун 2007 жылдын 28 февралындагы номер 2 протоколу жана 26 токтому жараксыз деп таанылган. Кайрылуучу ишти жаңы жагдай боюнча кайра кароого негиз катары Ош областынын Ноокат райондук сотунун 2018 жылдын 12 январындагы чечимин көрсөткөн. Бул чечим менен Насруллаевдин Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында жайгашкан номер 1 дүкөнгө болгон менчик укугу тууралуу күбөлүгү калыбына келтирүү жөнүндө доо арызы канааттандыруусуз калтырылган чечим мыйзамдуу күчүнө кирген. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөндөй Арипжанова Ош областынын райондор аралык сотуна ишти жаңы жагдай боюнча кайра кароо жөнүндө арыз менен кайрылган. Сот ишти карап чыгып, өзүнүн 2018 жылдын 25 сентябрындагы аныктамасы менен арызды канааттандыруусуз калтырган. Аталган аныктама менен макул болбостон Арипжанова Ош областык сотуна даттануу менен кайрылган. Сот даттанууну карап чыгып канааттандыруусуз калтырган. Мындай чечимге келүүгө негиз катары соттук коллегия Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин жаңы жагдай боюнча сот актысын кайра кароо үчүн кызмат кылган жагдайлар белгиленген күндөн тартып 3 айдын ичинде, бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деген талабын көрсөтүп, процесстик мөөнөттөрдүн өтүп кеткенин белгилеген. Кайрылуу субъектинин пикири боюнча административдик процесстик кодекстин 271 беренесинин кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча каралууга тийиш болгон сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деген чектөөсү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүндө жана 20 беренесинин 5 бөлүгүнүн 8 пунктунда каралган укуктарын чектегендиктен Конституциянын талаптарына карама каршы келет. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей, адамдын жана жарандык укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдарды кабыл алууга тыюу салынат. Соттук коргонуу укугу эч чектелүүгө тийиш эмес. Ар кимге Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоого кепилдиктер берилген. Ошондой эле кайрылуучу адам укуктарынын жалпы декларациясынын 8-10 беренелеринде, атуулук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 2-14 беренелеринде, адамдын укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин конвенциясынын 6 жана 20 беренелеринде мамлекет көз карандысыз калыс сот жана акыйкат соттук териштирүү аркылуу адамдардын компетенттүү жана таасирдүү соттук коргоого болгон укуктарынын жүзөгө ашырылуусун камсыздоого милдеттүү экендиги бекитилген деп белгилеп өткөн. Жогоруда баяндалгандардын негизинде арыздануучу талашылып жаткан укуктук ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө, 20 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна жана 40 берененин 1 бөлүгүнө карама каршы келет деп таанууну суранган.
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019 жылдын 20 мартындагы аныктамасы менен бул кайрылуу Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилди ишти караган сотко берилет деген ченемдик жобосунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна 40 беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө бөлүгү боюнча өндүрүшкө кабыл алынып, ал эми калган бөлүгүндө тийиштүү укуктук негиздеменин болбогондугуна байланыштуу өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартылган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына 2019 жылдын 3-майында Малаташ Голд жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү Дилшат Рахимжанович Расуловдун Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилди ишти караган сотко берилет деген ченемдик жобосунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 1-бөлүгүнө 5-бөлүгүнүн 3-8-пункттарына 40 беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүч келип түшкөн. Өтүнүчтө көрсөтүлгөндөй, Малаташ Голд жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2015 жылдын 26 февралындагы жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын протоколунун кенди иштетүү максатында жер казынасын колдонуу укугуна лицензияны жокко чыгаруу бөлүгүндө жараксыз деп таануу жөнүндө токтомун кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна кайрылган. Ошол эле убакта Малаташ Голд жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арызды берүүнүн процесстик мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылган. Арызды берүү мөөнөтүнүн өткөрүлүп жиберилишинин себептеринин жүйөлүүлүгүн негиздөө катары арыздануучу тарабынан талашылып жаткан соттук акты чыгарылгандан 3 жылдан кийин гана пайда болгон жагдайларга шилтеме кылынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Малаташ Голд жоопкерчилиги чектелген коомунун өтүнүчүн карап чыгып, 2018 жылдын 3-декабрындагы өзүнүн аныктамасы менен өткөрүлүп жиберген мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш тарткан соттук коллегия мындай чечимге келүүгө Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин талашылып жаткан ченемдик жобосун негиз катары көрсөткөн. Арыздануучунун пикири боюнча административдик процесстик кодекстин 271 беренесиндеги бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кем эмес мезгилди ишти караган сотко берилет деген сөздөр менен киргизилген чектөө Малаташ Голд жоопкерчилиги чектелген коомунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 1-бөлүгүндө 5-бөлүгүнүн 3-8-пункттарында жана 40 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган конституциялык укуктарын бузуп жатат. Өзүнүн талаптарын негиздөө катары кайрылуучу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 1-2-бөлүктөрүнө шилтеме жасап, аларга ылайык Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек. Адамдын жарандын укуктары менен эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп ахлагын сактоо, башка адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Чектөөлөр аскердик же башка мамлекеттик кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен да киргизилиши мүмкүн. Бирок киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөө болушу керек экендигин белгилеген. Андан тышкары арыздануучу Конституциянын 40 беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ар кимге анын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоого кепилдиктер берилет. Ал эми Конституциянын 20 беренесинин 5-бөлүгүнүн 3-8-пункттарына ылайык бул укук жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу укугу сыяктуу эле эч чектөөгө тийиш эмес деп эсептейт. Жогоруда баяндалгандардын негизинде кайрылуучу Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесинин бирок
сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кем эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө 5-бөлүгүнүн 3-8 пункттарына жана 40-беренесинин 1-бөлүгүнө карама каршы келет деп таанууну суранган. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019 жылдын 20 майындагы аныктамасы менен Мал Аташ Голд жоопкерчилиги чектелген коомунун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган. Жогоруда аталган кайрылууларда баяндалган талаптар өз ара байланыштуу экенин эске алуу менен судья баяндамачынын 2019 жылдын 24 майындагы аныктамасы менен бул иштер бир Конституциялык сот өндүрүшүнө бириктирилген. Бул ишти Конституциялык палатанын отурумунда кароого даярдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 30-беренесинин талаптарына ылайык жүргүзүлдү жана бүгүнкү сот отурумунда кароого даяр. Рахмат, Асалкын Нуралиевна.